Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Менден арзан K5 Optima тартып кой деп сурадыңыздар эле. Сиздерге ак түстөгү 2014-жылкы заводской газ K5 Optima автоунаасын көргөзөйүн. Мына көрдүңүздөр, алдында анча-мынча мындай жерлери бар. Бамперинде чийилген мындай жанагы краскасы көчүп калган жерлери бар. Эми силерге болгондой тартып көргөзөйүн. Повторитель поворотника бар. Бул такси өдөсүндөгү чашкасын алып жасап коюшкан бул жерден. Мындай анча-мынча краскалары көчүп калыптыр. Мыналы крылосунан бир аз удар болуп жасалган. Мен сиздерге мындай айта кетейин. Аркасында 4 парктроник датчиги бар. Көрүп атасыздар, мен сиздерге бул машинаны бир катар сыртынан көргөзгөндөн кийин, анча-мынча чийилген жерлерин дагы бардыгын сиздерге көрсөткөндөн кийин, андан кийин ички тарабын көргөзөйүн. Көрдүңүздөр, ал жеринде дагы бир аз мындай мятинасы бар экен. Арканкы бамперлеринде чийилген жерлери бар. Эми албетте бул такси жаңы машина эмес. Акчасына жараша мунун баасы $3000. Сиздерге баасын сразу айта өтөйүн. Электропакет, электрозеркало, бул жана складываниясы бар. Электрические сиденья 2014-нө көрүп атасыздар. Бул жагында подогрев сиденья бар, 6 ступка автомат. Бул жагында кармашкасы коюлган, көрүп атасыздар мына. Ордуна мультируль, подушка безопасности бар. Ичи кожаный салон. Арка табанда бир сире көргөзүп коеюн мен сиздерге. Аркасы дагы мындай кожа, анча-мынча мындай кожалары бир аз эзилип калыптыр, баягы жаракка кетип. Мен сиздерге мунун ошол арканкы багажын дагы ачып көргөзүп коеюн азыр. Бул заводской газ, мына достор, 80 литр бак. Кадимкиле эч кандай бензин куюлбайт. Бензин куюлбайт, газ десем деле кайра бензинби же газбы, газ бензинби. Газ бензин деген кыргызча вариант кетпейт да, бул жерде либо газ, либо бензин. Ушундай достор. Мына крылосу жасалган деп мен сиздерге айтып өттүм ал жеринен, бирок эч кандай билинбейт. Бардыгы жакшы. Мына достор, $3000 баасы, $1800 растаможкасы, жол киреси 2000 болуп, барышы менен $6800 болот. Шуна достор, мен сиздерге алдында бир катар көрсөтүп коеюн. Алды жагынан подкрыльниги сынып калыптыр, ал жеринде подкрыльниги жок экен, көрдүңүздөр. Кааласаңыздар муну алып салып кой десеңиздер, алып салып коебуз. Ал үчүн кишилер болсо, мына бампери дагы могул жер сынып калыптыр да. Мына көрдүңүздөр. Бул сынып калыптыр. Могул жеринде сынып калган үчүн мына кармай калыптыр. Булардын бардыгы жасала турган нерсе. Албетте жөнгө эмес, тыйынга. Ошол кузовундагы кемчилдиктерине бир аз түшүрүп сүйлөшүп беребиз. Биздин номерлер описанияда болот. Кайрылыңыздар, кимге ушундай K5 керек болсо. Мынакей достор, менден малолитражка суранып аттыңыздар эле. Сиздер үчүн анда бежевый түстөгү Chevrolet Spark автоунаасын көргөзөйүн. Мен сиздерге алысырактан көргөзөйүн. Дөңгөлөктөрү жазгы, дискалары болсо мындай титановый, повторитель поворотниктери бар. Бул Spark'тын кийинки кузовтары жанагы 2016-га 17. Аркасында 3 парктроник датчиги бар, мына караңыздар, артында. Жана бунун дагы айта кетейин, мынал жагында эшиги азыр култануу экен. Көпчүлүгү эки эшикти окшобойт деп мага жазып калышат комментарийден да, ошон үчүн көрсөтө кетейин. Билбегендер үчүн, билгендер өздөрү билет. Мына достор, алыстан көрүнүшү мун бир катар бул мындай 5 ключевой доступ, көрүп атасыздар, кнопка менен старт-стоп. Жылын сиздерге көрсөтө кетейин. Мына жылы мына жерде 2016, конец 2017. Мына электропакет полный. Буну аркага тартсаңыздар складывание зеркала, алдыга кылып туруп бурасаңыздар электрозеркало болот. Жактагы жанагы датчиктерин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Асты болсо мындай палас, кожаный салон. Бисмилла. Мына көрдүңүздөр, мунун монитор бар, кичинекей болгон монитору. Жана мына жагында болсо подогрев сиденьясы бар экен. Автомат коробка, мультируль, подушка безопасности бар. Подогрев руль дагы бар, мына жагында көрүп атасыздар. Мына жагында дагы подушка безопасности бар экен. Мен азыр сиздерге бул машинаны кнопкасы бар. Көрдүңүздөр.
Тегде 없습니다. Мына пробегин көрүп атасыздар. 55.223 км жүрүптүр болгону. Мунун азыр сиздерге мен достор алыстан көрүнүшү жана мен сиздерге мунун арка тарабындагы ачып көргөзүп коеюн. Аркасы дагы электропакет, кожаный салон. Ардасында дагы 3 падла годниктер бар, мына көрүп атасыздар. Аркасын тартчу авторегистратор. Мына бул жанагы сиздерге кенен маалымат болсун. Менден сүрөтүн сурабастан ушул жактан көрүп алсаңыздар болот. Багажы дагы мына кенен экен. Багы Матиздерге караганда бир аз кененирээк экен. Аркасында буларда запаска болбойт. Мына окшогон мен буга чейин көрсөткөнмүн. Насостор бар. Астында жок запаскасы. Ушундай достор. Сиздерге бул машинанын урулган жерлери жок, бардыгы жакшы. Баасы $3,400. $3,400 Кореядагы баасы $900, растаможкасы $1,000 жол киреси болот. Алчулар болсо биздин номерлер описанияда болот. Кайрылсаңыздар сиздерге жөнөтүп беребиз достор ушундай. Достор, мына машиналар аябай жакын токтотулганына байланыштуу мен бул машинаны алысырактан көрсөтө албай калат экенмин. Сиздерге бул өзүңүздөр билген Vaev такси автоунаасы түсү болсо күмүш түстө, мына серебристи 2014, объем болсо 2, заводской газ, 6 ступка автомат коробка достор. Мына окшогон мындай энче-мынча кузовунда ушундай жерлери бар экен. Ошол жерлердин үстүндө чашкасын ыргыта чалышыптыр. Балдар бул жерде боковойна наклейкалары турат. Наклейкаларды мындай сыйрып алса болот достор. Көрдүңүздөр, мына жерлеринде сыйрып алышкан. Мунун баасын айта кетейин сразу эле. Баасы 2000 достор, 1800 жол растаможкасы 2000 жол киреси болот. Общий $5800 чөп сиздерге. Мына көрдүңүздөр, мына повторитель поворотниги бар. Мына достор мен сиздерге көргөзөйүн. Электропакет. Мына сиденьялары бир асында эзилип калыптыр, көрүп атасыздар. Жылы болсо мына 2014 монжанында көргөзө кетейин. Пробеги болсо мына өзүнүн оригинал родной пробеги 352. Панелдеринде анча-мынча тешик жерлери бар экен. Могул жерине кармашкасын коюп койсо болот. Ушундай достор. Сиздерге арка тарабында көргөзүп коем, бул Vaev. Мунун жанында эле турган бул Elef. Эки кыл, эко деген эле Hyundai Sonata, бул Elef, бул Vaev. Туугандар, ошол кээ бирде менден сурагандар Sonata болсо эле болду деп каласыздар, ошону бир аз айта кетейин. Ушундай достор, серебристи цветте, урулган жерлери жок, таза, пробегтери дагы оригинал, көрдүңүздөр. Мына повторитель поворотниктери дагы бар. Бул жагынан көрүнүшү. Достор, могул жеринде болсо жанагы буксировочный ушундай машинаны тарттырган. Машина азыр жүрүп турат. Көрдүңүздөр. Кимге кызыккан болсо айтсаңыздар, жөнөтүп беребиз. Баасын уктуңуздар достор. Биздин номерлер описанияда. Мына достор, мен сиздерге 70 кузовтагы 2018 жылкы Camry'ни тартып көргөзөйүн достор. 70 кузов. Коричневый цветте, бул гибрид достор, мына көрүп атасыздар. Повторитель поворотниктери дагы бар. Муну мен сиздерге ичин көргөзө кетейин да, калган жактан көргөзөйүн. Эми муну билесиздер, полный электропакет, электрозеркало, складывание жана башка достор. Бул японский электрический сиденье, көрүп атасыздар бардыгы. Болгону 28 000 гана пробег жүргөн, 28 463. Бул жактарын көрсөңүздөр, коопсуздук жаздыгы, подушка безопасности, монитор, бул жагында көрсөңүздөр, подогрев сиденья. Бул 8-ступенчатый коробка автомат. Туугандар, мен өткөндө ушундай Camry'ни тартканда адашып 6 ступка деп алып турмун. Анан кээ биркилери бул анда российский сборковый дегендер да болду. Старт стоп достор, аябай жакшы. Болгону мунун бир гана кемчилдигин айта кетейин. Бул чисто японский сборка достор. Мунун бир гана кемчилдиги достор, бир гана мынал жерге гана бир аз удар болуп, мынал жерге мынал бампер түшүп калыптыр болгону. Мынал жер көрдүңүздөр, мынал жер шилип кеткен. Стоптору бардыгы бүтүн болгону. Ал жер бир аз. Мынал жер аркага берип атканда катыраак берип койгонго дейм. Болгону ошол. Мунун бул Кореядагы баасын эле айтайын, $19,000. Кореядагы баасы $19,000. Бул машинанын растаможкасы $3,100-$3,300 болот достор.
Анан жол киреси болсо $2000 болот. Эми бул машинанын үстүндө дагы мындай люк бар экен. Мына көрүп атасыздар. Мен сиздерге көпчүлүк учурда бизди кандай ыкма менен текшересиңер деген бир аз суроолор болуп калат. Биз мындай болгон магнит менен текшеребиз. Бул жагы магнит. Бул азыр сиз өзүңүздөр байкайсыздар. Мен сиздерге мына эшиктен баштап көргөзөйүн. Мына сарыга чейин эмес, жашылга чейин чыккан болсо, мына жашыл көрүп атасыздар. Жашылга чейин чыккан болсо, бул родной краска болот. Мына көрүп атасыздар мына жерлерин. Мындай боло турган болсо, мына жашылга чейин чыкса, бул родной краска болот. Мына көрдүңүздөр. Кокустан сарыга чейин чыккан болсо, анда краска болот. Жашылга чейин чыгып атат, бул родной краска достор. Билгендер дагы комментарийга жазып коюңуздар. Мына бир аз эле чыккан болсо, значит ал шпаглевка, ал крыло. Например, мына көрдүңүздөр, жармашпай атат, бул жерде шпаглевка бар. Көрдүңүздөр. Анан бул жагында жок экен, уже бул жак бир аз краска экен. Бул крыло, мына жер жасалган, дагы анан ал жагы. Көрдүңүздөр, бул жагы болсо краска. Мына жагы болсо родной краска экен. Значит, мына жер мындан ушул жагы жасалып тур достор. Мен болгону сиздерге мындай пример катары эле көргөзүп койдум. Менден арзан машина тартып коем, ала литражка деп суранып калдыңыздар эле. Бул алдыңыздарда көрүп турган Chevrolet Spark автоунаасы. Бул ак түстө, бул LPG газ, бул газ менен жүрөт, автомат коробка, объем болсо 1. Өтө жөнөкөй, простой, городской, баягы такси кылам дегендер үчүн аябай ыңгайлуу машина. Ушундай жөнөкөй, жада калса алдындагы туманниктери дагы жок достор, дискалары дагы өзүнүн штатный дискалары родной, эч кандай бир кооздолуп жасалган эмес. Мен сиздерге бунун арка тарабынан көргөзөйүн. Ал жерде эшиги бар. Бул 4 эшиктүү, кээ биркилери 2 эшиктүү деп ойлоп калышат экен. Мына арка тарабынан көргөзөйүн сиздерге. Аркасында парктроник мындай 4 датчиги бар. Ушундай урулган жерлери жок, таза. Баасы өтө арзан. Азыр видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр айтам, муну ичкин тарабын тартып көргөзөйүн. Мына достор, мен сиздерге бул жагынан көрсөтөйүн. Эки алдыңкы айнеги электропакет. Ичи болсо бир аз кир экен. Мындай велюр салон. Жылы болсо мындай 2014. Мындай подушка безопасности бар. Көрүп атасыздар, кондиционер иштейт. Автомат коробка. Бул жагында дагы подушка безопасности бар. Ушундай достор, мына арка тарабын сиздерге көргөзүп коеюн азыр. Ичи болсо бир аз пальтра кайдап койгон карыс экен. Мына аркаңкы эшиктери болсо кол менен көтөрүүчү экен. Мына достор, көрүп атасыздар. Аркасы дагы жөнөкөй, өтө простой болгон Chevrolet Spark автоунаасы. Жүргүнчү жүрө турган жагында көргөзүп коем. Болгону аркаңкы эшиги бир аз мындай порогу эшиги кошулуп чийилип калыптыр. Калган жактарын баары жакшы экен. Ушундай достор, мен сиздерге бул машинанын баасын айтайын. Бунун баасы $1800. Кореядагы баасы $1000 жол киреси, $900 растаможкасы болот. Кимге арзан автоунаа керек болгон болсо достор, бизге кайрылыңыздар. Биздин номер описаниеде болот, дайрекке жазсаңыздар жооп берем. Бул мына көрүп атасыздар, 2014-жылкы LPG газ, бул бензин менен жүрбөйт, только газ менен жүрөт. Аябай экономичный, 6 литр расход кылат. 800 сомго эмес, даже 700 сомго болуп болуш керек. Полный бак куйсаңыздар унутуп каласыздар. Анамысы достор, мен сиздерге ушул Camry'nin аркасында эле турган Spark, ак түстөгү Spark автоунааны көргөзөйүн. Жылы 2015. Алдында мындай туманниктери дагы бар. Бул ак түстө, көрүп атасыздар, повторитель поворотниктери дагы бар. Мунун бир сыйра азыр сиздерге көргөзөйүн. Бул машинаны мына текшерип көрөбүз достор. Бул мындай родной краскада, мына сиздерге жакыныраак көргөзөйүн. Жашылга чейин чыгып атат, бул родной краскада достор. Жашылга чейин чыгып атат. Сарыга чейин чыккан болсо ал краска, кокустан бир аз эле чыгып кала турган болсо, анда жармашпай бир аз эле чыга турган болсо, анда шпаглевка жеген. Көрдүңүздөр достор, буну биз мына крышадан да ушундай кылып текшеребиз. Эми бунун баасын айтып кетейин. Растаможкасы $1100 болот. $1100. Жол киреси 1000. Өзүнүн баасы 3500. Эми достор, мен сиздерге мына тарабындагы көргөзө кетейин.
ал тарабында көргөзө кетейин. Бул көрдүңүздөр, баардыгы жакшы, чийилген жерлери жок. Достор. Мына крыло шпаглевка жеп жасалыптыр, достор. Көрдүңүздөр, мына жармашпайды, бир аз шпаглев. Мына жерлер такыр эле көрдүңүздөр, мына өзүңүздөргө байкалып атат деле болуш керек. Мына эшик менен крыло жасалган, достор. Мына крышаларын көрөлү. Крышалар болсо родной краскада экен. Мына достор, мен сиздерге примерно ушундай кылып текшерип алуунун ыкмаларын көргөздүм. Бизде мындан башка цифровой текшере турган аппарат дагы бар. Аны менен да текшеребиз. Кийинки видеолорубузда аны менен да текшерип көргөзөбүз. Азыр мен сиздерге ушул Sparktын иш жагындагы бир сыйра көргөзө кетейин. Достор, мына көрдүңүздөр, электропакет, электрон складываниясы. Жылы болсо 2015, кожаный салон. Бул жагында болсо подогрев сиденья, достор, автомат коробка, монитору жок, бирок монитор жок экен. Мультируль ачыкча бар экен. Азыр мен көрөйүн канча. 82.856 километр жүрүптүр. Подушка безопасности бул жагында дагы бар экен. Подлокотниктери дагы бар экен, мындай подлокотник. Жана ушундай, достор, мультируль, подушка безопасности. Ушунун аркасында эле ушундай эле 2018 жылкы Spark турат, достор. Жылы 2018. Мунун алдыңкы жана капталында дагы парктрониктер бар экен. Жана бул парковка кылганда сиздерге сигнал берип бул жардам берет. Достор, бул жаман аябай машиналар жакын турат. Бүгүн жамгыр жааган, жолдор суу, мындай повторителер бар экен. Өтүп көргөзгөнгө бир аз ыңгайсыз болот. Достор, ошентсе да сиздерге мен чекеден көргөзө берейин. 2018 болсо деле бул наш крылос жасалыптыр, достор. Капотта жасалыптыр. Капотта краска болгон, достор, мына шпаглевка болгон. Мына эшиктеги краска болуптур, достор. Эшиктеги краска болуптур. Бул арканкы эшигин көрөйүкчү. Арканкы эшиктер родной экен, достор. Сиздерге камерадан жакшы көрүнбөй атат болуш керек. Мага дана көрүнүп атат. Мен сиздерге айта кетейин ошону. Иш жагына көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, азыркы Sparktан эч кандай айырмасы жок экен. Болгону жылы жаңы. Анан мындай накладкалар бар экен под деревода. Полный мультируль экен бул. Подогрев руль дагы бар экен. Бул жагында монитор жана старт-стоп, подогрев сиденье экен мына жагында. Көрөсүздөр, автомат коробка, подстаканник, кондиционер, монитор. Бул жактарда бир аз кооз экен. Кожаный салон. Көрдүңүздөр, мына жагын сиздерге көргөзө кетейин. Мына жылы 2018, алды болсо Непалас, бир объем бензин автоунасы. Арка тарабындагы биз сиздерге бир катар көрсөтө кетейин. Ушундай болгон Spark автоунасы. Аркасындагы мен бир текшерип койгон, аркалары родной краскада. Крышаларында бир көргөзүп коеюн. Крышасы да родной краскада экен. Азыр сиздерге бардыгын текшергенди көргөзбөй эле коеюн. Негизи ушундай кылып текшерип, кайсыл детали крашный, кайсыл детали шпаглевка жегенин дана билип сиздерге айтабыз, достор. Мунун баасы $3800. Жылы 2018 болгондуктан $1400 растаможкасы, $1000 жол киреси болот. Анан алчулар болсо кайрылсаңыздар, кайсыл Spark'ты алсаңыздар деле, кайсыл машинаны алсаңыздар деле, сиздерге видеобуздан чалып туруп, сиздерге биз ошол аппараттар менен текшерип, мотор коробкасын, же болсо кузовтарын сиздердин каалооңуздар менен болот десеңиздер алып жөнөтүп беребиз. Айтабыз, бул крыло крашный экен, бул эшик крашный экен, например, капот алмашыптыр, же болсо бампер алмашыптыр, баллондору жазгы экен, летний экен, же башка деп туруп, мындай толук түрдө айтып, анан ушул болот, мага акчасына макул келдим десеңиздер, анан сиздерге жөнөтүп беребиз, достор. Ушундай биздин каналды көрүп, аягына чейин көрүп туруңуздар, достор. Биздин номерлер описанияда, жана биздин Instagram баракчабызга да каттала кетишти унутпагыла, достор.